урматтуу айымдар, мынакей көйнөктү жаңы мастер-класс. Мынакей көйнөк. Роза гүл деп атын койдум. Саламатсызбы, Нурия эже? Сизге суроо берейин дегем. Эмне үчүн бул көйнөктүн атын Роза гүл деп койдуңуз? Роза гүл дегеним мынакей бул жагындагы кокеткасын башкача кылбадымбы? Розанын эмесине кылып окшош кылып, анан мындай карасаң, минтип койсоң, розага окшош. Мынакей карасаң, сонун розага окшош калат. Анан бир четине бул өзү негизи розанын баягы символу кылып эметип атат. Анан дагы мунун раскладкасын башкача кылгам да. Эмесин баягы шелкту мындайынан, маргеланский шелкту биягына коюп, анан жүнү калган жерине вискоза салгам. Анан вискозаны салгандан кийин бул илегенден кийин баардыгы розаларга окшошуп калды да. Анан розанын окшоштуруш үчүн мен могу жерге жиптер менен да саймасын сайдым. Бирок мынтип караганда гүлдөр жок. Ал үчүн сен жакшылап караш керексиң. Розанын берде өзү негизи табышмак болуп турат. Bunun баардыгын толук түрдө көрүш үчүн бул видеону толугу менен көрүп чыгыш керек экен, толук. Анан мени кызыктырган дагы бир суроо болот да. Азыркы учурда көйнөктөрдүн көпчүлүгү эле ушундай фонарик болуп, жеңдери ушундай кетип атат да. Анан сиздики дагы бир көргөндө ушу жеңине аябай көңүл бурдум. Аябай экен. Буну дагы оңой эле жасаса болобу же кандай бул кыйынчылык жаратабы? Оңой болот. Смотри, Гүлүм айым, мындай да. Мен постоянно эле труба деп берем го. Ошондо мен мындай раскладкасын узундан кылдым дагы, анан энин болсо 33-34 сантиметр кылдым да. Ичинен шелк салдым. Мен буну фонарик болуш үчүн бул жеңил болуш керек. Анан буну жука кылгандан кийин бул деген аябай баягы качествого куруш керек да, негизичи. Ошондо ичинде дагы шелк, маргеланский, сыртында да шелк. Анан мен берине вискозаны салып туруп, и фонарикти ушундай эмет, анан өзүнчө дагы жип менен мындайынан эметип койдум да. Бирде вискоза боз өңдү, анан кызыл өңдү вискоза кылып туруп, анан берин баягы биягын аябай кенен кылгандан кийин биягын мынтип чогултуп койдум. Бирде ичке кылдым. Эмне үчүн мен берге ичке кылдым? Бул кырмайт го деме, жеңде кармап туруш үчүн. Анан мисалы фонарик кылгандан кийин берин ичке кылганда фонариктин өзү формасы түшөт, формасы түшөт да. Анан бунун кокеткасы тоголок. Бул жака 14 сантиметр болуп атпайбы? 14 сантиметр болгондон кийин бул жагын ичкерээк кылыш керек. Ичке кылсаң, ага дагы өзгөчө маани бериш керек экен. Маани бериш керек ошол. Анан кийин бул көйнөктүн өзү негизи ар бир кийимдин эзи бар. Мунун эзи ак жумал, сулуу, абдан назик аял. Анан анын бетиндеги ушул нурун көргөзүш үчүн мен бияка вискозасын башка өңүнөн салдым да, и коюураак кылдым да. Эми бирде кочкул кызыл болуп туру. Көрдүңбү? Ошо кокеткасын бөлүш үчүн башка өң кылдым да, анан кийин еще прошивка кылдым. Мунун баары оңой эле. Урматтуу айымдар, эми убакыты чойбой эле ушунун мастер-классын баштайлы эмне? Ооба, баштайлы. Аябай сонун экен, Неден раскладкадан бүт эмеден баштап, анан биздин урматтуу айымдарга ушул көйнөктү арнап, анан раскладкасын, мастер-классын баштайлы. Кеттик анда. Урматтуу айымдар, жанагы мен көйнөк эмнеден башталат? Шаблондон башталат, эми раскладкадан. Эми бул раскладка жөнүндө мен айтып кетейин. Бул жана раскладка орусча айтканда козликом дейт. Ошондо мына биринин үстүнө бири мынтип кете берет да, мынтип коюла берет да. Буну анан ак кагаздын үстүнө көргөзүп берем раскладканычы. Бунун эми аты козлик. Раскладка козлик болду. Мен азыр мунун раскладкасын бир жагын кылдым. Азыр мунун үстүнө мен маргеланский шелкту төшөйм. Анан нары дагы ударамын дагы, аял жагына дагы ошо жүнүн эметем, анан кайра маргеланский шелкту төшөйм, анан сүрөтүн салам. Ошол улам пайтап сиздерге көргөзүп берейин. Мынакей экинчи этабы, бул мен жүндү раскладка кылгандан кийин гребеной лента в топсе. Эми маргеланский шелкту, разреженный шелкту мен боёдум, анан ушундай лента кылып салдым. Эми мен мунун үстүн азыр сетка менен жабам дагы, муну мен самындайм, суулаймын. Анан жашыл пакеттер менен үстүнө дагы пленка менен жаап туруп оодарам дагы, раскладкасын кылам, анан уже вискоза менен могу жактарын коздойбуз. Пока азыр жүн менен
и баягы маргеланский шелкту жибекти гана азыр ошо жаптым да, үстүнө жаптым. Көйнөк ушундай бирки ала болсун, кооз болсун деп маргеланский шелкту дагы ушундай кылып боёдум да. Бир жеринде кызыл, бир жеринде өңү ачыгыраак, бир жеринде коюураак болуп калды. Аталап ушундай кылганмын. Урматтуу айымдар, мынакей раскладканы мен бүтүрдүм көйнөктүн основасын. Берге вот маргеланский шелк салдым. Жүндүн үстүнө маргеланский шелк мындайынан салдым, мен көргөзүп кеткендей. Анан ортолоруна моундай вискозаларды салдым. Маргеланский шелк салынбаган жерге, жүн болгон жерге мен ушундай вискозаларды 5 өңдүү вискоза салдым. Мынакей бул күрөң өң, бул баягы кандай десем, фиолетовый, темно-фиолетовый, бордовый, кызыл, анан моундай боз өңдүү. Ушундай өңдөрдү эми сиздер кандай вискоза тапсаңыздар, ошо ортосуна бир эле өң деле салса болот да. Эми мен мунун үстүнө азыр сетка жаап туруп эле увалка кыламын. Увалка кылып бүткөндөн кийин сиздерге дагы көргөзөм. Анан жанагы эме жеңдерин кандай кылат, анан баягы моюндагы кокеткасын кандай кылат, манжетин кандай кылат, ошолордун баарын көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мынакей мен раскладканы бүт увалка кылдым. Мынакей мындайдан да көргөзүп коеюн сиздерге. Мынакей болду. Буну мен увалка кылдым. Эми жеңи, жакасы, манжеттери калды да. Эми ошо жеңин увалка кылайын. Бул жакшы, эбей жакшы увалка болду. Мынакей муну бүктөп коюп коюш керек. Эми жеңин раскладка кылам берги. Жеңин дагы деле ошол баягыдай эле труба кылып, раскладка кылып, анан ошо раскладкасын сиздерге көргөзүп берем. Жеңине мен жүнүн азыраак кылам, жеңил кылам жеңин. Ошонун раскладкасын азыр жасап берейин сиздерге. Бул жака 1,47, бул жака 35 сантиметр шаблонго жүндү салдым. Анан кийин жибекти төшөдүм, анан вискозаны да төшөдүм. Бир сыйра бүт увалка кылдым. Эми бул жең болот. Мен жеңин башкачараак кылайын деп, ошон үчүн мындай чоңураак кылдым да. Эметипчи, анан азыр бир сыйра увалка кылдым. Эми жеңи ушундай эле. Дагы да мен айтам, труба, бул основасы пока мындай туруу, көйнөк өзүнүн основасы пока туруу берде. Эми бул жеңин увалка кылып атам. Эми эмнеси калды? Берги эми манжеттерин даярдаймын, андан кийин жакасын дайындаймын. Буну азыр увалкасын бүтүрсөм, анан эми манжеткаларын жасайм и жакасын. Анан бунун баары деген уваливать эткенден кийин, бүтүргөндөн кийин кош керек болот да, болду, ошол эле калат. В принципе, мына ушул эле. Кудай буйрса, эми көйнөктүн жеңин, өзүнүн основасын бүтүрүп койдум. Эми эмнеси калды? Жакасы, анан манжеткасы. Жеңин сборка кылганга эле эметем да. Азыр муну увалка кылып бүтөм, болду. Мен көргөзгүм келип атат. Көйнөктүн өзүнүн жана основасын бүтүрдүм. Берде бүт маргеланский шелк бүт кирди. Берде вот вискоза, мыналардын баары вискоза, бүт киргиздим, основасын киргиздим. Этегин бирке эме түздөймүн. Анан бул эме основасы, биягында мен жеңин кылдым. Моундай кылып, мен өзүм ушундай жакшы көрөм кылганды. Анткени жеңдер окшош болот. Бирден ортосунан кыркам дагы, и бул жеңи бүт калды. Буну эми анан кийин бычып, бүт көргөзүп беремин. Анан кийин эң основной мен сиздерге көргөзөйүн дегеним бул мынакей мен моундай шаблон кылдым. Анан мунун бул жакасы кокетка жакасы, муну да киргизип дайындап койдум. Мындайынан көйнөккө мындайынан тигилет. Бул бүт детальдарын сиздерге көргөзүп, азыр эметип атамын, көргөзүп коеюн деп. Бул значит шаблондун размерин анан сиздерге көргөзүп берем.
Эми азыр болсо мен бул биягын бычам, биягын проймасын бычам, колдорун бычам, кошом. Болду, көйнөк дайын болот. Кошкон эле калды. Анан мен бир сыйра монтип жиптер менен саймаларын сайып койдум. Деп көйнөк в принципе дайын болуп калды. Азыр мен муну эми бычып кошуп, анан кошкондон кийин да көргөзүп берем. Ошо шаблондордун размерлерин, жаканын размерлерин бүт көргөзүп берем. Азырынча пока биринен мындайынан бычып берейин, рукавын реглан кыламын. Урматтуу айымдар, мен жеңин экиге бөлүп, эми болсо моундайынан бычып, бычабыз. Биягына 23 сантиметр алам, анткени кокеткасы мындай жакасы кененирээк да. Ошон үчүн мен биягына 23 эле сантиметр алдым. На кокеткасы кененирээк. Ошон үчүн 23 сантиметр алдым. Биягына 5 сантиметр, биягына 10 сантиметр, биягы 23 сантиметр. Эми ошону мындайынан бычып алабыз. Бул жеңи. Мында. Мынакей жеңи, мынакей. Эми көйнөктүн бул жагында эле ошондой. Биягы 23 сантиметр, биягы 5 сантиметр, бул жагы 10 сантиметр. Бул анткени реглан. Реглан түшүнтүп, азыр бычып алабыз. Бүт биягынан ченеп, бүт эми кыркканга дайын кылып эметип койгом. Эми мунун жеңин бул жака тигилет мындайынан. Жеңи бул жагына кокетка тигилет минтип. Көрүңүздөрбү? Ошон менен бул жашнакай жайкы сонун көйнөк болуп калат. Кудай буйруса. Мен бычтым, ушу бул жагын ушундай эле бычам, убакыт албай эле сиздерге ушинтип көргөзүп коеюн. Көйнөктүн бычканы мен ушинтип эле бычып алам да, көйнөктөрдүн баарын келиштирип, жашнакай мына жакасы, жеңи, өзүнүн основасы. Урматтуу айымдар, мынакей көйнөктү бычтык, бычкандан кийин мен кошконду көргөзөм дегем. Бул көйнөктү мен коштум, баары деген жашнакай кылып туруп эметип. Анан бунун эми мурунку көйнөктөрдөн айырмасы барбы деп суроо бересиздер деп мен ойлоп атам. Ооба, айырмасы бар. Да бүт эле көйнөктөрдө бир эле шаблон менен жасаган көйнөктө эле бир көйнөккө окшош болбойт. Буда эң кеминде эң аз дегенде 4 айырмасы бар. Эң биринчи бул көйнөктүн өзү негизи раскладкасы башка. Раскладкасы козлик. Андан кийин мен маргелланский шелкту мындайынан кыйгашынан койгонмун, мындайынан салганмын. Анан мындайынан салгам. Ошондо бизде бунун өзүнүн маргелланский шелктун сүрөтү башкача болуп, куюлуп, анан күнгө чыкканда бул жибектин эмеси чыгып турду да, эмелери, чылтырагандардын баары көрүнүп турат. Анан эмени вискозанын 4 түрүн мен салдым, вискозаны башкача салдым. Мындайынан койгондо башында бир түшүнүксүз болгон. Бирок азыр караганда, бул келгенде вискоза караганда булардын баары күлгө окшош болуп, роза гүлүнө окшош болду да. Андан кийин мен муну жиптер менен көктөп, ошо өзүнүн розанын эмесин кылып, бирок мынтип караганда гүл болуп көрүнбөйт, а негизи мынтип аябай жакшылап карасаң, өзү негизи мындай, кандай десем, эми гүл көзүңөргө мындай шыр урунбайт да, а бирок мунун ичинде гүлдүн эмеси сыры бар. Андан кийин жеңин болсо мен раскладка турба кылганда эле 33 сантиметр, 34 сантиметр кылгам. Биягы кененирээк, анан ичинен мен шелкту төшөдүм, маргелланский шелкту төшөдүм. Ошондо мунун эмеси, кандай десем, мунун эмесинин фактурасы башкача болду. Сыртында да шелк, ичинде да шелк. Ошондо анан дагы манжеталарын мен башкача кылдым, мынакей. Көрүңүздөрбү?
колунда жеңи, мынакей манжеткалары башкача. Эң биринчи айырмасы, эң главный айырмасы мунун кокеткасы. Кокеткасы биягында мен мурда бир 5 сантиметр алсам, азыр 10 сантиметрден ашык 13 сантиметрге чейин кокеткасын алдым дагы. И бычканда, көйнөктү бычканда, мына алдындагы мойнун кененирээк бычып, мына көйнөктүн эмесинчи, өзүнүн основасын кененирээк бычып туруп, арт жагын болсо, ошондо эми артындагы мойну могундай түштү, алдындагысы мындай кылып түштү. Ошону мен айырмасы бул көйнөктө айырма раскладкада, вискозанын салганынан, маргеланский шелктун салганынан, анан бычканынан. Анан дагы мен могу жагын мурда 25 сантиметр алсам, азыр болсо мен 23 сантиметр алдым. Анткени буяктагы тоголок кокеткасы узунураак, кененирээк. Ошон үчүн анан жеңиндеги манжетти эметтим. Кокеткасы биягында кенен болгондон кийин мен манжетин моундай эле жөн эле белгилеп койдум. Бирде эми фонарикта жеңи фонарик, жакасы круглая тоголок кокетка, проймасы башкача бычылды, и эменин жибектин салганы, вискозанын салганы, жүндүн салганы өзгөчөсү бар. Эжекелер, ушундай көйнөктү өзүңүздөргө коркпой эле жасап туруп, биз менен бирге болуңуздар биздин каналда, биздин мастер-класстарга катышыңыздар. Башкаларга бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.